Баш мыйзам өлкөнүн келечек багытын аныктоо үчүн пайдубал түзгөн документ. Укуктук гана эмес, руханий, маданий жана саясий мааниси бийик. Быйыл Конституциянын кабыл алынганына туура 30 жыл болду. Бул убакыт аралыгында 10 чакты жолу өзгөртүлгөн. Акаевдин учурунда 4 жолу, Бакиевдин учурунда 3 жолу, Атамбаевдин учурунда 2 жолу, анан азыркы президенттин учурунда жаңы конституция кабыл алдык мындан 2 жыл мурун. Себебин изилдеп көрсөң, ошол учурда түзүлгөн кырдаал учурлар экен да, ошого карап өзгөрткөнбүз. Ошентсе дагы укуктук тутуму легендарлуу парламентте башталып 2 жылдык талкуунун жыйынтыгы менен 1993 жылдын 5-майында кабыл алынган Конституциянын пайдубалына таянат. Бул тууралуу эгемен Кыргызстандын туңгуч баш мыйзамын иштеп чыккан депутаттык комиссиянын мүчөсү Жамин Акималиев белгилейт. Туңгуч конституция кийинки өзгөрүлгөн деген баардык конституциянын баарынын базасы болуп берди, негизи пайдубал болуп берди. Ошондо биз ошол жаңы конституциянын эмне негизги мындай аткарган койгон вазифасы эмне эле? Бул жаңы эгемендүү көз карандысыз мамлекеттин укуктук, саясий жана экономикалык пайдабалын куруп берүү болчу. Баш мыйзамга алгачкы өзгөртүү 1994 жылы киргизилген. Биринчи референдум өтүп, 2 палаталуу жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлигин ишке ашыра баштаган. 1996 жылы президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, иш жүзүндө парламент мамлекет башчынын чечимдерине таасир эте албай калган. 2 жылдан кийин депутаттар кол тийбестик укугунан ажыраган. 2003 жылдагы конституциядагы түзөтүүлөр дагы президенттин ыйгарым укуктарын күчөтүп, парламенттикин кыскартуу жаатында болгон. Биринчи конституция начар болгон эмес. Ал жерде бизде парламенттик болуп калган. Парламенттик деп айтканга негиз бар. Биз президентти биринчи жолу шайлаганда парламент шайлаган. Ошондуктан бул негизинен конституция парламенттик болуп калган. Тилекке каршы биз андан өзгөрттүк. 1 палаталуу болчу, 2 палаталуу кылдык. Андан тышкары биз президенттик кылдык, парламенттик кылдык, аралаш башкаруу кылдык. Бирок негизинен конституциянын бардыгы талаш тартыштын бардыгы бул бийлик бутактарынын талашы, ыйгарым укуктарды ким алат, ким көпчүлүк кылат, мамлекетти ким башкарат деген нерсе. 2010 жылдан тарта өлкө парламенттик башкаруу формасына багыт ала баштаган. Анда президент 6 жылга шайланып, жогорку кеңеште 90 эмес 120 депутат болду. Өлкө башчысы жогорку кеңешти таратуу укугунан ажыратылган. Премьер-министрди дайындоо жана өкмөттүн курамын түзүү укугун парламент алган. 2016 жылы премьер-министрдин ыйгарым укуктары күчөтүлдү. Акыркы жолу 2021 жылы 5-майда азыркы биз иштеп турган конституцияны кабыл алынды. Көбүнчө баягы элдин, коомдун, баягы биздин жарандарыбыздын талаптары көп нерселер эске алынды да. Бул ошол жанагы биздин парламент, жогорку кеңештин депутаттарынын санын кыскартуу боюнча маселе өтө мындай көтөрүлгөн да. Өкмөт боюнча да көптөгөн маселелер көтөрүлүп келген. Анткени мисалы кандай бир кризис болсо эле баягы ар бир өкмөт иштеп аткан өкмөттү эле баягы отставкага кетирип, анын ордуна жаңы өкмөт келип, баягы бизде ушундай рекорд болбоду. 30тан ашык премьер-министр келди деп атпайбызбы? 2021 жылдын апрелиндеги референдумга жалпы шайлоочулардын дээрлик 37% катышкан. Анын 80% баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп, өлкө президенттик башкарууну тандап алды. Эл өкүлдөр палатасынын биринчи чакырылышынын төрагасы Алмамбет Матубраимов бул вариант кыргыз эли үчүн эң оптималдуу деп эсептейт. Биринчи жолу бизде туруктуу дүйнө жүзүндөгүндөй 3 бутактын бийлиги таң салмактуулукка жакындады десем жаңылбаймын. Себеби аткаруу бийлиги президент башында ол баарын жоопкерчиликти алды. Экинчиден мыйзам чыгаруу бийлиги, үчүнчүдөн сот бийлиги. Ошондуктан 3 бийликтин баардыгы сотко дагы өтө чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип, ал жердеги толугу менен реформалар жүргүзүп, алар дагы өзү менен өзү тейлеп, канткен дагы сотту тандоо боюнча негизги 50%дан көбүн сот кызматкерлеринин берди. Конституциялык соттун макамы жогорулатылды. Анын ишмердүүлүгү 2010 жылы токтотулуп, жогорку соттун алдындагы палата болуп калган. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, бийликти бөлүштүрүү принциби качан гана Конституциялык сот калыбына келтирилип, анын ыйгарым укуктарын күчөткөн мезгилде гана таасири арта баштады. Конституциялык түзүлүштүн негизи болгон адам укуктары менен эркиндиктери, жеке менчик, экономикалык ишмердиктин эркиндиги сыяктуу баалуулуктар укуктук, демократиялык мамлекеттин өзөгүн түзөт жана ал конституциялык соттун коргоосунда болот. Бүгүнкү күндө биздин жарандар мамлекеттик бийликтин кандай гана орган болбосун, алардын маанилүү ченемдик укуктук актылар боюнча долбоорлорун талкуулоо процессине жигердүү катышып келишет. Мамлекеттик органдар менен
жарандык институттардын ушундай өз ара иштешүүсүнүн натыйжасында алардын ортосундагы карым катнаш жаңы деңгээлге чыкты. Конституциялык кеңештин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев болгон. Бул ирет 120 депутат 90 болуп кыскарды. 2010 жылдагы баш мыйзамдын жетишпеген жагы мындай бир мамлекеттин саясатын аныктаган бүт бардыгына кепил боло турган борбордук бийлик түзө алышкан жок. Мунун жыйынтыгын биз качан көрдүк? Мунун жыйынтыгын 2020 жылы пандемиянын убагында биз көрбөдүкпү? Парламентибизди таппай калдык, өкмөттүн айласы кетип калды. 1993 жылы 5 майда кабыл алынган баш мыйзам боюнча ошол жерде ушундай деген жобо бар. Мамлекеттин ички тышкы саясатын парламент аныктайт деген бар. Буларды жазып койсо болмок. Бирок биздин парламент жазышкан жок. Эмне үчүн жазышкан жок 2010 жылы? Анткени биздин парламентте булар баягы 4-5 партия бөлүп алышып, ар ким өзүнүн оокатын кылышты да. Учурда иштеп жаткан баш мыйзам боюнча аткаруу бийлигинин эки тизгин бир чылбыры президенттин колунда. Муну менен эми кризис болгон сайын мурунку президенттердей өкмөттү садага чаба бербей, президент өзү жоопкерчиликти алат деп ишеним артылганын белгилешет адистер. Үч бийликтин тең салмактуулугу болду. Дүйнө жүзүндөгү практикадай бизде дагы үч бийликтин бутагы шайланат, бири-бирине көз карандыска жетти десем болот. Бирок бул жерден айтканда дайыма закон жаман эмес, римдиктер айткандай. Законду аткарбаган кишилер жаман болот. Мыйзам кабыл алынгандан кийин ал кыйшайсыз, кынтыксыз аткарылыш керек. Бешинчи майда Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы жогорку мамлекеттик деңгээлде белгиленгени турат. Анткени аталган дата эгемендүүлүктөн кийин келе Кыргызстандын тагдыры үчүн эң маанилүү күн. 1993 жылдын 5 майында эгемен мамлекеттин баш мыйзамынын кабыл алынышы жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптандыруунун маанилүү этабы. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.